Санкт-Петербург шаарындагы кафелердин биринде жардыруу уюштуруп, аскер адамы Владилен Татарскийдин өлүмүнө шектелген Дарья Трепова Орусиядан учуп чыгып кетүүгө камынган. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалар жазышкан. Маалыматка ылайык, шектүү Дарья Трепова жардыруу болгон жекшемби күнгө учакка билет сатып алган. Бирок Трепова Пулково аэропортуна келген эмес. Кыздын кайда уча турганы айтылган эмес. Кечээ 2 апрелде Санкт-Петербургдун борборундагы кафелердин биринде жарылуу болгон. Окуянын кесепетинен аскер адамы Владилен Татарский Максим Фомин каза болуп, 30дан ашык адам жаракат алган. Орусиянын ички иштер министрлиги Треповага издөө салган. Тергөө ал кафеге жардыргыч зат салынган статуэтканы алып келгенин айтты. Учурда Дарья Трепова кармала элек, аны издөө иштери улантылууда. Республикада мас айдоочулардын саны 76%га кыскарды. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Кабарлангандай, акыркы бир жум ичинде республика боюнча мас абалында унаа башкарган 57 айдоочу аныкталган. Ал эми өткөн жылдын ушул мезгилинде көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 237 мас абалында унаа башкарган айдоочулар аныкталган. Буга 8 марттан тартып күчүнө кирген катаал жазалар себеп болуп жатканы кошумчаланат. Мексиканын Теотикан шаарында жакын жерде аба шаарында учуп жаткан жубайлар тирүүлөй өрттөнүп кетишти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Андагы маалыматка ылайык, окуя туристтер арасында популярдуу болгон Теотикан археологиялык жайында болгон. Аба шаарынын ичинде 50 жаштагы эркек киши, 39 жаштагы жубайы жана 13 жаштагы кызы болгон. Кырсыктын кесепетинен жубайлар тирүүлөй өрттөнүп кетишкен. Ал эми алардын 13 жаштагы кызы аба шаарынын секирүүгө үлгүргөн. Ал 2 жана 3 даражадагы күйүк алып, колу сынып, бактыга жараша тирүү калган. Бишкектен Сеулга туруктуу аба каттамачылышы күтүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн 3 апрелде Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Түштүк Кореянын TW Air Go Ltd авиакомпаниясы июнь айында Сеул-Бишкек-Сеул багыты боюнча түз каттамдарды ачууну пландап жатат. Жаңы багыт боюнча биринчи каттамдын болжолдуу датасы 11 июнга белгиленген. Сеул шаарына авиакаттамдар аптасына бир жолу аткарылары күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, бул саамалык ишке ашса, Манас эл аралык аэропортунан Түштүк Кореянын Борбор шаарына туруктуу каттамдар биринчи жолу аткарылмакчы. Каракол шаарындагы зоопаркка арстандын 2 баласын байлап кетишти. Бул тууралуу ПГН коомдук фонду билдирди. Маалыматка ылайык, зоопарктын кызматкерлери арстандын балдарына Томас жана Аля деген ысым ыйгарган. Арстандын балдарын бага албай койгондор алып келип ташташы мүмкүн. Арстандын балдары туура эмес багуудан улам бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгон. Аларга күндүн нуру дагы жеткен эмес. Экөөнө чогуу тамак берип багышкан окшойт. Томас Аляга караганда көбүрөөк тамак жеген деп билдирди БГН коомдук фонду. Ошондой эле коомдук фонд арстандын балдары белекке берилип, бирок алган тарап бага албай койгон болушу мүмкүн деп болжолдошту. Чүй облусунун Токмок шаарында 31 гектардан ашуун жер мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Текшерүүдө Токмок шаарынын Жантаев көчөсүндө жайгашкан жалпы анты 31,6 гектар өнөр жайы багытындагы жер тилкелерине карата укук тастыктоочу жана укук күбөлөндүрүлгөн документтери алынбай, муниципалдык менчикке өткөрүлбөй калгандыгы аныкталган. Натыйжада жол берилген мыйзам бузууларга карата прокурордук акты келтирилип, кароонун жыйынтыгында 309,92,760 сомго бааланган. Жалпы анты 31,6 гектар өнөр жайынын транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер Токмок шаарынын муниципалдык менчигине кайтарылып берилди. Кыргызстандык жаш спортчулар дзюдо боюнча Азия чемпиондугуна катышат. Бул туурасында Кыргызстандын дзюдо федерациясы кабарлайт. Маалымдалгандай, мелдеш 7-9 апрель күндөрү Алматыдагы Балауан Шолак атындагы спорт сарайында өтмөкчү. Анда өлкө намысын 101 спортчу, 70 бала жана 26 кыз коргомокчу. Эскерте кетсек, аталган турнир быйыл 6-чы ирет өтүп жатат. Бул ирет ага Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Монголия, Гонконг, Түркменистан, Греция, Грузия жана АКШдан 400дөн ашуун дзюдочу катыша тургандыгы пландалууда. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө 100 упай, күмүш медалдын ээсине 60, коло медалдын ээсине 40 упай ыйгарылмакчы.
Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча президенттин администрациясынын түзүмү жана штаттык саны оптималдаштырылды. Бул тууралуу бүгүн 3 апрелде президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык мындай аракет чечимдерди кабыл алуу процессинин эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун жана оптималдаштыруусун жогорулатту. Ошондой эле республикалык бюджетти натыйжалуу пайдалануу максатын көздөйт. Чечимге ылайык президенттин администрациясынын жалпы штаттык саны 72 штаттык бирдикке кыскарып 259 адамды түздү. Жүктөлгөн функцияларды рационалдуу аткаруу максатында айрым түзүмдүк бөлүмдөр бириктирилген. Бир катар кызматтар жоюлду. Ошону менен бирге бошотулган штаттык бирдиктердин эсебинен аймактарды өнүктүрүү маселелерине жоопту. Ошондой эле ар кайсы чөйрөлөрдө иштин абалына ар тараптуу талдоо жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөр күчөтүлдү. Ырчы Аяна Касымова жолдошу менен ажырашты. Бул тууралуу Касымова Адилет Ногойбаевдин YouTube каналынан берген маегинде билдирди. Ырчайым мен болгону башка жашоону, башка багытты тандадым. Коргонуу сезбеген, мага жайлуу болбогон үйдөн кеттим. Мен келинмин да, дайыма бир нерсе жасап турушум керек. Мындай чөйрөдө өзүң үчүн жашоо мүмкүн эмес болчу дейт. Ошондуктан ажырашуу чечимине келгенин айткан. Буга чейин Аяна Касымова 2022-жылы июнь айында турмушка чыккан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.